Биз азыр Ош облусундагы тестирлөө борборунда турабыз. Бөлмөнүн ичинде облустагы бардык район акимдери чогулуп, атайын сынактан өтүп жаткан кези. Мындагы жазылып турган эреже талаптар боюнча комиссия мүчөсү деп катталгандар жана сынак тапшыруучулар гана кирүүгө уруксат. Ал эми калган жумурай журт ошол тиешелүү органдын соц тармак аркылуу чагылдырып жаткан түз эфиринен учурунда көрсө болот. Ал эми акимдер мына ушул 1 сааттын ичинде предметтик, логикалык жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча суроолорго жооп берип, 41 балдан жогору баал алуусуна милдет. Акимдерден уюлдук телефондор жыйналып, видео көзөмөл астында сынак башталды. Аттестацияга Ош облусу боюнча жалпы 19 аким жана алардын орун басарлары катышты. Ноокат районунун акиминин орун басары Замирбек Жапаров биринчи тесттик суроолорго жооп бере албай калды. Ал эми калган атка минерлер сынактан жакшы бал менен өтүштү. Булар өзү негизинен ошол иштеп жаткан эле мыйзамдар, конституция деле ошол, анан жарандардын каруулары деле ошол, жана практикадагы эле иштер негизинен ошондой болуп атат. Экинчи аңгемелешүүдө мыйзамдар боюнча да суроолор узатылды. Бирок акимдердин басымдуусу мыйзамдар жана өзү жетектеген райондун аймагы боюнча да толук маалыматы жок экени байкалды. Канча жайлоо бар районда? Көп. Көп дейсизби? Какытпайсызбы кандай? Жок, так эмес, биздин баардыгыбызда жайлоо. Көп экенден да биринчи орун басып так биш керек деген секер. Эң чоң жайлообуздун бири Чырчык, андан кийинки Сарташ жайлоосу. Үчтөбө. Чырчыкта жайлооңуз эң кичинекей жайлооңуз сиздин. Бул жака неме? Алай жайлоосу. Туурасы узуну 280 чакырымга чейин барат. Туурасы тар жер 20-30 геңгер 60-70. Так билип алыңыз. Чырчык кире бериш тар жерде жайлоо деле жок. Эмнеге сурап атам, ол мүнөздөмөңүздө так жазылып жүрөт. Бул жерде чынакей облустук губернатор берген. Айыл аймактарда жайдын маселеси чечилбей келе жатат дейт. Бул чындык, чатакташып атышат. Илгери ушу Кыргызстан, Өзбекстан, Кара Суу району, башка райондордун баары миллионго чейин мал чыккан жайлоого азыр Алай району айыл өкмөттөр талашып атат. Элдер талашып чыгып атат. Айыл өкмөттөр такыр иштебей атат. Сиз иштебей атасыз. Мына бул чатак чыкканын билесизби, сарташтар ичкедеги? Бир басып барган жоксуз. Канча бир басып барган жоксуз. Мен билем, мен ошондо алай делем. Бир басып барган жоксуз сиз. Жогорку кеңешчиң жазды, өкмөткө чейин жазышты. Туура? Үчтөбө айыл өкмөтү менен Сарташ айыл өкмөтү жер талашканда. Сиз такыр кабар алган жоксуз. Мына сиздин көрсө, мына бул жер жазып тур, мына мүнөздөмүңүз, мына губернатор болгон. Түздөн түз сиздин милдетиңиз бул. Ушуну карабай атасыз. Анан могу немелер боюнча. Мына автобазда Гүлчө автобекетинин тегерегинде чатак. Качан токтойт ошол жер? Эми ал мамлекеттик мыйзамдардын негизинде автобекет жеке жаранга берилип калган. Ошонун айланасында чыр чыгып атат да. Жок, ал мындай да. Жеке менчик болобу, мамлекеттик болобу, ошол жерде тартип болуш керек да. Тартип. Автовокзалда жанагы бир басып чагылып атканда да булар милдеттен алат. Профилди сактап калабыз. Туура? Профилди сактап калабыз. Момдо багыт иштерди алып барабыз, милдеттен алабыз. Эч ким аны аткарган жок. Ал жерде автовокзал жок, азыр базар. Туура? Адамдар басып болот. Мына ушул Бишкекке дагы түшүп аткан арыздардын бири ушул. Бошко да түшүп аткан арыздардын бири. Мына сиздин мүнөздөмүңүздө да көргөзүлүп тур да, мен облустук администрация бул жолу калыс мындай мамиле кылып тур. Болгон жемчиктер тагданы көргөзүп тур. Ушул жерде жазылып жатат. Калктын дейт. Узак мөөнөттөн бери чечилбейди. Жергиликтүү жашоочулар тарабынан наразычылыктар жаратылууда деп жазылып атат. Бул сиздин мүнөздөмүң, акимдикин эмес, сизге берген мүнөздөмүң жазылып атат. Андан тышкары жазышып атат. Жапанов тарабынан дейт. Татарстанда турган айыл өкмөттөр боюнча конкреттүү чечимдер кабыл алынбайт дейт. Жана айыл өкмөттөрүнүн тиз иш алып барылбайт дейт. Сын пикир жазып атат. А сиз болсо азыр мына берген ушул ажойло койбосуңуз. Сизге болсо берген суроолорду божомолдоп айтып атасыз. Анан жанагы өнүгүү программасы барбы жокпу сизде? Бар, 18-ден кандай программа? Өзүбүз түзгөн программа бар, жана айтып кеткен Үчтөбөгө кыштап атачабыз деген биз жанагы айыл өкмөт бардыгын берген, ээсинен бери, инвестордон бери жер маселеси чечилбей атат. Жок, программанын аты кандай? Өнүктүрүү планы. Канча жылга? 18-ден 23-гө. Жок, өнүктүрүү планы 18-23 жылдарга.
Qancha жылга чейин? 5 жылга жазылган. Негизги багыттар кандай? Негизги багыттар токтолуп айтып кеттим го, ошол инвесторлорду тартуу, мал чарбасы. Сиз бир нерсени айтып атасыз. Ага сен азыр акимден сурады, Мирбек Көкүлбаев сурады. Кандай пландар бар? Минималдуу, максималдуу сроктор менен десе, айыл чарба боюнча деди. Ошо мал чарба боюнча деди. Мен кайра токтоп сурасам, жандай жок, мен өзүмдүн оюмду ойлоп жүрөм ушундай. Кимге ишенет? Бизде жана башында токтолуп кеттим, 11 проектибиз бар. Анын ичинде эң биз жакшы деп эсептеген мындай желин бүтөлдөргө суу куйган. Эми сиз анда токтош алгыла, кимге бар, кимге жок, экөөндө эки түрдө токтосуңар. Болуш керек, райондун планы болуш керек. Андан чыгарып, экономиканы тейлеткенсиз. Республикалык бюджеттин көрсөткүчүн айтып бериңиз 2020 жылга. Райондукун бар. Республикалык бюджеттин 6 что облустун деген жок, облустун жок. Түздөн түз республика бештесиңер. Закон кабыл алынган. Аны карабайды. Билбесеңиз мен билбейм деп коем. Мейли. Билбесеңиз. Карабаңыз. Экинчиси бар. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат кандай принциптерде жүргүзүлөт? Мыйзам боюнча. Мыйзам боюнча. Булар сиздердин күнүмдүк столдо тура турган, күндө жейтек алып тура турган иш. Сиздин иштеп аткан ишиңиз мамлекеттик кызматпы? Мамлекеттик кызмат. Саясий мамлекеттик. Кандай принциптер негизинде иштешиңиз керексиз? Негизги принциптер. Негизги принциптеринин бири мамлекеттик кызмат менен муниципалдык кызматтын ортосундагы Ага чейин. Жергиликтүү жамаат менен. Бул принциптердин арасында жок сиз айтып аткан. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын ортосундагы деген эчтесе жок. Онда мына 4-чү берене. Күн сайын ушул принциптердин негизинде иштешиңиз керексиз. 17 жылдан бери иштеп атсаңыз, анан эмне негизинде иштеп атасыз? Окуш керек. Окуш керек. Мындай акимдин биринчи орун басары деген мейилдүү болуш керек. Бул эми көп нерселерди сурабайбыз. Бул жанагы сиздердин эң негизги күндө бул мыйзам ар дайым күнү түнү иштеш керек. Белгилей кетсек, бүгүндөн башталган сынактар алгач кызматты аркалап жаткандарга уюштурулду. 25 марттан тарта бул кызматтарда иштебей туруп сынакка катышууну каалагандар үчүн башталат. Алгач бош турган Кара Суу Ноокат райондоруна сынак өтөт. Мында Кара Суу районунун акимдик кызматына 74, ал эми Ноокатка 26 адам арыз таштаган. Ошол аким болом деген адам ошо район боюнча өзүнүн программасын айтып бериш керек да. Кандай жумуштар жүргүзөм деген ой бар, кандай долбоорлор бар деген сыяктуу да. Ошентип туруп анан биз аларды тандап арасынан тандап туруп резервке киргизип өкмөткө беребиз. Мурда жакшы билесиздер, акимди жогоо жактан гана дайындачу. Эч ким билчү эмес, ким экенин, кайдан экенин тура. Мына биринчи жолу баягындай жаңы кадр саясат жүрө баштагандыгынын белгиси ошонун жыйынтыгы деп айтсак. Саясий орун эсептелген акимдик креслону эңсегендерди конкурс аркылуу дайындоо президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашууда. Мамлекеттик кадр кызматы чынында сынактардын жүрүшүндө ээлеген кызмат ордуна татыксыз адистер бар экени ачыкталып жатканын айтууда. Бирок сынакты мыкты тапшырганы менен иштин баарын жөндөп кетүүгө азыр ишенүү кыйын. Эми алардын алдында эл менен иштөө жоопкерчилиги турат. Азыркы суроолорду карап чыккан боюнча ошол жергиликтүү административдик территориалдык бүт эле ошол акимдердин өздөрүнүн ишинин негизиндеги мыйзамдарга негизделиптир. Конституциябыздан баштап приказ, указдарга чейин акимдер кандай чара колдоно алат, кандай ишти уюштура алат. Ошол аким иштеп жүргөн акимдер үчүн бул мындай эле жеңил, мен үчүн билбейм, жеңил эле суроо болуш керек. Ал эми Ош облусундагы аким жана алардын орун басарларынын тапшырган сынагынын жыйынтыгы толугу менен эртең чыгарылат. Ачык айкындуулук үчүн сынактар кадр кызматынын Facebooктагы баракчасы аркылуу түз чагылдырылууда. Сынактан эң жогорку баа алгандарды андан ары кызматтарга көтөрүү боюнча сунуш берилет. Жакшы баа алгандар кызмат ордун сактап калат. Ал эми төмөн баа алгандарды кызмат ордунан алуу боюнча өкмөткө кат жиберилет. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.